боюнча жыйын өткөрөбүз. Чыгышына окшоп берсеңиз, план негизинде алып кетелик. 2022 жылдын 26 ноябрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш оперативдүү командачылыгына караштуу аскер бөлүктөрүндө 2022 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча жыйын өткөрүлдү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Эрлес Тердикбаевдин жетектөөсү алдында өтүп, ага түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы генерал-майор Руслан Мукамбетов, аскер бөлүктөрдүн командирлери, орун басарлары жана 0103 аскер бөлүгүнүн бөлүм башчылары катышышты. Жыйынды өткөрүү тартиби боюнча 0103 аскер бөлүгүнүн командиринин орун басарлары аскердик бөлүктөрдүн командирлери тарабынан жыл ичинде аткарылган иш-чаралар боюнча баяндамалар жасалды. Анда аскердик даярдык, талаа практикалык окутуулары, жаш аскер адистерин даярдоо, аскер кызматкерлеринин моралдык жана психологиялык туруктуулугун чыңдоо боюнча баяндамалар жасалды. Аскер жетекчилери аткарылган иштер боюнча кетирилген кээ бир кемчиликтер боюнча пикирлерин айтып, мындан ары ар бир машыгуулар жана аскердик иш-чаралар кынтыксыз жана белгиленген тартипте өткөрүлүшү керектигин кошумчалады. Ошондой эле быйылкы жыл аскер кызматкерлери үчүн оор сыноолор менен коштолгону айтылды. Түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы аскер бөлүктөрдүн командирлерине 2023 жылга коюлган тапшырмаларды өз убагында жана кынтыксыз аткаруу талабын койду. Жыйындын аягында Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын жана түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын буйруктары жеткирилип, 2022 жылы өзүнүн аскердик милдеттерин так жана артыкчылык менен аткарган аскер кызматкерлерине сыйлоо баракчалары тапшырылды.